Саламатсыңар балдар. Адабий окуу сабагы. Бул сабакта бабалардан калган сөз деген чоң бөлүмдү өтөбүз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз ата-бабалардан эмнелер бизге мураска калган. Өтүлүүчү темабыздын максаты бизге калтырылган мурастар менен таанышабыз. Сынчыл ой жүгүртүүгө көнүгөсүңөр. Улууларды сыйлап урматтоого тарбияланасыңар. Балдар, билесиңерби, силердин чоң аталарыңар да, чоң энелериңер да силердей кичинекей бала болгон. Алардын баары силердей неберелери үчүн ушул азыр биз жашап жаткан ала тообузду душмандардан коргоп, сактап келишкен. Ала тоого жарашкан боз үйдө ак калпак менен ак элечекти унутпай жүрсүн деп бизге мураска калтырышкан. Балдар үчүн кызыктуу жомокторду, дастандарды чыгарып, унутпасын деп үйрөтүп келишкен. Өз турмушунан улам жаралган акылман осуят сөздөрдү, макал лакаптарды да кийинки муунга калтырышкан. Ата-бабалардан калган улуу Манас эпосу нечендеген күүлөрдү черткен комузу эмне деген керемет мурастар. Көрдүңөрбү, балдар? Биздин ата-бабаларыбыз бизге кандай мурастарды калтырышкан? Мурас деген ырды угуп турабыз. Мурас. Ата-баба мурасы боз үй, комуз, ак калпак. Унутпастан буларды уруналы ардактап. Ар бир кыргыз баласы ак калпакты кийишсин. Ак боз үйдө олтуруп, манас айтып шартылдап, комуз черте билишсин. Элин жерин сүйүшсүн, эне тилде сүйлөшсүн. Бул эки куплет ырдан өзүндө эле өтө терең ойлор жатат. Кыргыз тилинде сүйлөп, ак калпакты кийип жүрүшсүн дейт. Эли жерин сүйүп, комузду чертип жүрүшсүн дейт. Эгер башка жерде жүрсөк, башка мамлекетте жүрсөк, ак калпакты кийсек бизди кыргыз деп тааныйт. Аял кишилер, кыз балдар элечек кийишсе, бул кыргыз экен деп тааныйт. Ошон үчүн бизге ата-бабаларыбыздан калган мурастарды урматтап, кадырлап билели. Үйгө тапшырма балдар. Мурас ырын жаттагыла.